Баланы окууга кызыктыруу жана ага туура багыт берүү ар бир ата-эненин жоопкерчилиги. Өз убагында сабактарын көзөмөлдөө, жетишпеген учурда жардам берүү менен баланы шыктандырып туруу керек. Ата-эненин жетиштүү көңүл бурусу анын келечекте туура кесип тандоосуна өбөлгө болот. Мага кичинекей кезинен эле ата-энем чоң колдоо көрсөтүп келе жатышат. Ар кандай иримдерге алып барышкан, өзгөчө англис тилине басым жасашкан. Мен мектептен эки алып келгенде апам мени эч качан урушкан эмес. Ошол мага мотивация болгон. Баланы билимге кызыктыруу үчүн бир нече ыкмалар бар. Ар бир баланын психологиясы ар түрдүү болгондуктан балага өзгөчө мамиле кылып, жеке ыкмаларды колдонуу зарыл. Эң биринчи ыкма эн атанын балага болгон ишенүүсү канчалык артса, баланын бүтүндөй дүйнөгө кызыгуусу пайда болот. Мектеп менен эле чектеп койбостон, түшкө чейинки окуусунан сырткары өзүнүн бала эмнеге кызыгат, баланын кызыгуусун арттырыш үчүн ошол дополнительный занятияларга берүү. Эгерде бала жакшы баа албай барса, эн ата эч качан көңүлүн түшүрүп, же өзүнүн көңүлүн түшүрбөсү керек. Бала биринчисинде жакшы баа алган жок, экинчи күнү же болбосо экинчи саатта эң жакшы баа алат деген үмүттү, мотивацияны бериш керек. Азаматсың, азыр жакшы баа 3 алдың, 4 алдың, а сен эмдигиде 5 аласың. Эгер сиз балаңызга түрткү берүүнү ойлонсоңуз, анда анын ар бир кадамы үчүн белек берүү туура эмес. Чындыгында эң жакшы ыкма бул ички мотивацияны өрчүтүү. Бул жакшы аткарылган жумушка болгон сыймыктануу. Адистердин айтымында балага эч качан жаман сөз айтып, урушуп сындабаш керек. Бала менен ата-эненин ортосунда мамилеси жылуу болуш керек. Ошондо гана бала өзүнүн ички дүйнөсүн ачат. Ошону менен бирге ишенич сезими пайда болот. Айдан Астамова, Данияр Аманторлу, Замана студиясы.